Эмил Эрико, сиз кандай орун басарсыз? Тергөө боюнчабы же башка бөлүк боюнчабы? Мен шаар управлениясын карайм. Угулбай атат. Шаардын тергөөсү менен оперативдик кызматкерлердин Тергөө бөлүмүн карайсыз, э? шаар республика менен шаар боюнча. Сизге бир суроо 5 мегагерц, 15 мегагерц жана Phonex боюнча маалыматтык байланыш жана мамлекеттик агентство барго, байланыш. Ошого карата факты менен козголгон канча кылмыш бар, кандай стадияда азыр? Мен ал боюнча кылмыш жүрүп атканда так маалымат азыр бул жерден бере албайт экен. Уруксат берсеңиз, мен сизге кагаз түрүндө көп так маалымат кылып жооп берем. Эртең комиссияга тактай келсеңиздер. Хорошо. Экинчи суроо, сиз бизнес, буга чейин бизнес кылгансызбы? Азыр бизнесиңиз барбы? Курманбек Токторович, бул жеке өзүмдүн жашоо тиричилигим боюнча дагы мен сизге кызыктырса мен келип кабинетиңизде жооп берейин. Микрофондон айтың, тартынбай. Бизнесиңиз болсо бар же жок деп. Мага өзүмө тиештүү бизнесим жок. Тиешелүү бизнес мен атама гана тиешелүү жана маркум өтүп кеткен иниме тиешелүү болчу. Анткени эгер сиз азыр бизнес кылып аткан болсоңуз, бул жумушуңузга таасир этет да. Экономикалык кылмыштардын баары колуңарда. Мына 2 жылдан бери өттү, бүт мүмкүнчүлүк. Бирок бир дагы бир громкий резонанстуу иш ачып, контрабанда башка боюнча, коррупция боюнча результат бере элексиздер. Ошон үчүн мен сиздин бизнесиңиз боюнча сурап атам. Рахмат. Бизнес менде жок, кечиресиз. Ата энемдин бизнеси эч мындай мен өзүмдүн тиешемде жок. Жанагы шарт түзүүгө дагы кажети жок. Себеби дегенде ал тамак тармагында. Тамак сатуу тармагында атамдын бизнеси бар.